Саламатсыздар. Акылбек Сөнбекович, Кемпиркабаттын боюндагы Өзгөн районундагы 5 айлык өкмөт, анан Кара Суу'нун 2 айлык өкмөтү. Баары биригип 72 миллион акча беребиз дедиңер эле. Ошол эмне болду, айтсыңчы? Быйылкы жылдыкын айтып атасызбы, же былтыркыныкымы? Былтыркыны дагы, быйылкыны дагы айттым. Быйыл жок. Мисалы үчүн Өзгөн районунун маалыматы боюнча быйыл киргизген жоксуздар. 60 миллион жок быйыл. Былтыр 60 миллион бөлүнгөн деп атат, тактап туруп айтайлы. Быйылкынычы? Быйылкыны дагы көрөбүз. Хорошо. Анан Бактыргеш, мен сизге өткөндө жайлоо жөнүндө айттым эле Өзгөндүн. Ошондо бир комиссия жөнөтүп, ушуну чечип бериңизчи, мен аркаңыздан жүрө бербейин. Бул сизге мындай тапшырма катары. Анан Атайырдын алкагында Өзгөндө 36 миң жашоочусу бар кылып 3 айлык өкмөттү бириктирип койдуңар. Ошого Бактыргеш жады болсаңыз, зергер деген айлык өкмөттү бөлүңүз. Мыйзамы жок болсо мыйзамды тагып беребиз, токтомубуз жок болсо токтомду өзгөртүп беребиз. Элмир Аркеевич, азыр 1 апрелге чейин эксперименти бүткөн, анын жыйынтыгы боюнча жергиликтүү бийлик акимдердин сунуштары менен кайра каралып жатабыз. Сиз Атайыр боюнча жооп бердиңизби? Ооба, Атайыр боюнча, Элмир Аркеевич. Аким дагы жатат, айыл өкмөт дагы жатат. 36 миң элди бир жерге чогултуп алып, андан бир дагы жакшылык чыкпайт. Биз бардык изилдеп келдик, аны аким менен да сүйлөштүк, өкмөттөр менен да сүйлөштүк. Буну чечиш керек. Карайбыз дебегиле. Элмир Аркеевич, хорошо көрөбүз аны. Андан кийин жайлоо боюнча сиз кийин жооп бересиз да, Бактыргеш, азыр убакыт албай эле коелу. Мен мындай бир сөз айткым келип турат да. Тиги МЧС менен лесхоздун кандай байланышы бар, Акылбек Сөнбекович? Эмнеге булар кошулуп калган? Минсельхоздон чыгаргыла десек, алып барып туруп МЧСке кошуп коюпсуңар лесхозду. Минсельхоз эле тура бербейби анда? Минсельхоздун алкагында лесхоздор талкаланып кетиптир. Мен өзүм бүт жердин баарын кыдырып көрдүм, алым келишинче, жетишимче. Бүгүнкү күнү МЧСке бергенибиз, аларда вертолетный техникасы бар. Анан толук механизмдердин баары бар. Азыр лесхоздорду кайтарып көбөйтүүнүн үстүндө иштейбиз. Ошон үчүн МЧСке бердик. Şu вертолет үчүн эле берип койдуңузбу же мындай байланышы мен бош түшүнбөй койдум да. Байланышы боюнча ошо токой чарбасынын баарын, кыйганын баарын токтотуп, мал сал жайганын баарын токтотуп, токойлордун санын көбөйтүү боюнча милдеттемени ошо Бобек Эргешевичке койдук. Анда МВДга коюп койсуңарбы? Сиздин сунушуңузду дагы ойлонтуруп көрөйлү. Анан кийин Бактыргеш дагы сизге бир бул маалымат эмес, дагы бир сунуш. Анан Элмирда өзүнүн кызыкчылыгын айтып атат дебегиле. Ветеринария боюнча иштер бир аз мындай жүрбөгөндөй. Баңа азыр бул жака келе айтсам, WhatsAppка жазышыптыр. Ошону бир карап, изилдеп тактап, ветеринария боюнча бүт маалыматты мага бериңизчи, ким кантип иштеп атат, кандай айлык алып атат, мына айлык албагандар бар деп атат. Сураныш сизден. Мына энди кичине убактым калып калыптыр. Мен баа элдерге окшоп кат жаза бербейм, азыр айтып коеюн. Көбүнчө министрлер кабинети менен жогорку кеңештин ортосунда бир аз бир туура эмес иштер жүргөндөй да. Жогорку кеңештин депутаты чыгып эле бир нерсени айта калса, бул бизден бир кызмат сурады эле, тууганым коюп бер деди эле, анан аны кылды эле деп туруп өзүңөр баса каласыңар да. Эмне жогорку кеңештин депутатынын акысы жокпу? Өзүн иштеген, өзүнүн электоратынан ушул баланы сунуштап, ушул баланы карап койгула деген. Мына министр здравоохранения менен биздин Жусупбай Коргонбай уулунун дагы бир түшүнүгү ушундан эле чыкты окшойт, кадр маселесинен. Эмне тууган урук, жолдо Кудай сөөгү айтса болот, депутат айтса болбойбу? Ошого жооп бериңизчи, Акылбек Сөнбекович. Мен мисалы өзүм министрлерим айтпайм, муну кой, тигини кой деп. 3 Созовдун депутаты болдум, мен да бирдей кишиден суранган эмесмин да.
Анан адамгерчилик жактан бири бирин сыйлоонун, урматтын этикети дагы бар да. Культурасы дагы бар. Ошону карманыш керек, кайсы жерде болбосун. Министрсиңби, депутатсыңбы, ошону кармана билиш керек да. Кадрга сунушту беришиңиз мүмкүн, ар бирибиз мүмкүн. Бирок тандап алып, ошону кое турган министр өзүнүн керт башы менен жооп берет. Макул, мен баардыгыңызды ынтымакка чакырат элем, ишиңиздерге ийгилик.